BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Бишкекте мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун уюштурган тегерек стол жыйынына катышкандар Кемпир-Абад окуясында массалык тополоң чыгарууга камынган деген шек менен камакта жаткан саясатчыларды жана жарандык активисттерди үй камагына чыгарууну өтүнүп президентке кайрылуу кабыл алышты. Адвокаттар, укук коргоо органдары саясатчыларды камап алып, андан кийин гана алардын күнөөсүн далилдегенге аракет кылып жатат деп белгилешти. Камактагы 24 адамдын 5-өө айым активисттер, алардын арасында 70-тен ашканы дагы бар. Тегерек стол жыйынына камактагы саясатчылар менен активисттердин үй бүлөсү, жакын туугандары да келип сүйлөштү. Коомдук жана саясий ишмер Клара Сооронкулованын 92 жаштагы атасы сыргак кызынын эч кандай жазыгы жок камакта отурганын, президентке барайын десе кызы каршы болуп жатканын айтты. Мен үчүн айтайын, барайын десем, кызым мага уруксат берди. Ата, сиз барганда эмне деп кечирим сурайсыз? Сиз кечирдик, мен кылган күнөөм жок. Эмнени кечиресиз? Ким эле барыңыз деп койсо, насалыңыз, сен эле кайра чыгып баса бересизби? Удар жеп, барбаңыз деп. Рахмда болгон соттуна катышып, сотто көркөрлөр отуруп, бири да бир сөз сүйлөгөн жок. Клара бир 15 мүнөттө чыгып сүйлөдү. Ага бир өзү суроо да берген жок. Күнөөм, менин күнөөм айткылачыларыңыздын даса, эч ким эчтене жатпайт. Ошол менен кызым экөөбүз биттик жашабаны уйлабанын. Мен айылга өзүмдү сүйлөшкө кудуретим жеткен жок. Бала ыйласа сооруда тикен. Чал ыйласа эмес керек. Бийлик тараптын өкүлдөрү өз кезегинде кылмышка шектүү саясатчыларды камакка алуу чечимин соттор чыгарып жатканын, андагы мыйзамдуулуктун сакталышына прокуратура органдары көз салып жатканын айтып, жооп кайтарууда. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.